Менин суроом Inwork компаниясы тууралуу дейт. Менин тааныштарым ошол компанияда иштешет. Бизди дагы чакырып жатышат. Билейин дедик эле, адалбы же жокпу? Бул ошол сетевый маркетингдин бир түрү. Өзүлөрү по исламским принципам деп айтып жатышат. Айта берет. Карга балагын аппагым дейт да, ким өзүн карамын деп айтат. Айта берет. Бул ошо мунун тарыхын атайын биз Египетте сетевый маркетинг бүт изилдеп чыкканда, түбү еврейлер ойлоп чыгаргандагы улам заманга, кырдаал, учурга жараша бир ат таанылып калса эле өзгөртүп туруп, жаңы компания менен иш алып кете берет. Мусулмандар мындай бир зирек болуш керек да. Биз ушинтип азыр алдап койгондо караңыз, биздин 30 жыл эгемендүүлүктү алсак, илим билимибиз, аңкоолугубуз ушунчага ылдый төмөн түшүп кетип туруп, жоолукчан эжелерибизди, сакалчан таксыларды алып барып коюп туруп, ошону бетке кармап, булар иштеп атат, демек адал деп атат дейт. Мен аг кишилердин аброюна, жоолугуна, сакалына шек келтире албайм, бирок аг кишилер билбей жаш күмөн менен барып алгандыр. Бир адамдын ката кеткени, мына ал исламдын ката кеткен ошол адал деген сөз эмес да. Анда бир Кудай сактасын, бир имандуу адамды чочко бактырып койсо, бул орой сөз, бирок туура түшүнүңүздөр. Чочко бактырып койсо, ушул багып атат деп адал боло береби? Мисалы, ошол мышление, ошол ой жүгүртүү менен, логика менен өкүм чыгара турган болсок. Андай болбойт. Бул жерде адамдар менен чечилбейт. Адамдар акыйкат, шарият менен ченелет. Ошон үчүн Чубак устаз көп айтат эле го, бул илимий эреже. Ар-rijal юрафуна бил хакайик, лал хакыйкату бир rijal. Адамдарды шариаттын мыйзанына салып таразалайбыз. Шарият, биздин динибиз, бул фатва, чечим адамдарга карап ээрчип кетпейт. Ким болсо ошол болсун, ал адашып атса эч ким ээрчилинбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анан ошол туура жолдогу 4 имам башкалардан бөлөгү. Өзүлөрү по исламским принципам деп айтып жатышат. Айта берет, бирок шариаттын элегине салып изилдеп көрүш керек. Ал ошо сетевый маркетингдин бир түрү. Мына бизде деле жоолукчан кыздар иштейт деп муну айттык. Жоолукчан кыздар рахмат жоолугун салганга. Алар туура күмөн менен барып алгандыр, билбей аткандыр, бирок бул болбойт. Бул компанияга киргенде продукциясын алып сатыш керек. Мына жана 2 киши артынан киргизишин керек экен, айлык алыш үчүн. Мына. Бирок көрүп угуп жатам, көп эле киши 2ден ашык киргизген. Мындай булар минтип айтат да, жана бир досубуз айтып калды сабактын алдын. Булардын иштеген системасы ушундай. Мурдагы буга чейинки network эмне бул жерде? Enwork экен. Enwork дейт. Ошол Enwork дедиби? Ошол Enwork иши буга чейинкилер мындай 1-2 артынан мынтип издеп отурган болсо, а мында 3 адамды иштетет, анан 3 адамдын акысын сиздин бул биринчи алып келген адам акысын адал эле, бирок экинчисиз болбойт. Мунуку сизге жөн эле белек катары беребиз деп атат да, соо катары. Бул эми мындай бир айлакерлик эле болуп калат. Убагында аял киши жөөттөргө чачын көрсөтпөш керек десе, анда үстүнөн жанагындай парик кийип алса болот дегендей да, Кудайга айламалдык кылышып. Ошол ишемби күндөрү барып балык уулап агылатса, торлорду салып коюп, биз уулаган жокпуз, өзү түшүп калды дегендей. Алла тааланы эч ким антип айланып өтө албайт. Алланы жараткан Алла тааланын шариаты эч ким алдай албайт. Этият болуш керек, зирек болуш керек мусулман туугандары. Enwork бул ошондой эле маселе. Аябай көп киши кирип иштеп жатат, по исламским принципам деп айтышты деп, ушул суроого толук маалымат берип коесуз, сизден Аллах ыраазы болсун дейт. Анан булар айтышат экен, экинчи маселе, биздин товар адал болуп атпайбы, чорный тимин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече хадисте айткан депчи. Ал товар катарында биздин мүшкүлдүгүбүз жок. Ооба, чорный тимин хаббатул барака, жакшы нерсе, бирок ошол система сетевый маркетинг менен болуп атпайбы? Биз товарга эмес, системага караш керек. Демек, сетевый маркетингге этият болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде, бул хадисти имам Бухари, Муслим алып келген, айтат: "Иннал халала баййин ва иннал харама баййин ва байнахума муштабихат." Адал ачык айкын оңгул, арам ачык айкын. Экөөнүн ортосунда шек күмөндүү нерселер бар. Фаман иттаqa аш-шубхат фақат истабара ли динихи ва ирдих. Шек күмөндүү нерседен оолак болуп качса, дини кадыр баркы, аброй үчүн жакшы кыяматта таза жарык жүз менен барат. Фаман ваqa фиш-шубхат фақат ваqa фил-харам. Шек күмөнгө түшүп калса, ал биз айтып аткандай арам болуп калат. Көпчүлүк аалымдар баса белгилегендей, арамга түшүп калган болот дейт, этият болуш керек. Экинчиден, имам Бухари Сахихул Бухари китебинде, Жами китебинде бизге алып келет, имам Бухари. Яти алан-наси заману дейт хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Адамдар кыяматка жакын ушундай адамдардын башына күн келип калат. Ла юбалил мар'у ма ахаза минху, аминал халал ау минал харам. Адалданбы, арамданбы жеп атканына, тагып аткан кирешесине көңүл бурбай калат дейт. Этият болуш керек. Мусулман адам алданбаш керек.
шариятыбызда корор, алдап коет. Булар ошо по исламским принципам деп бизди алдап атат. Карап келгенде өтө шарттары бизге бөлөк бир нерсени айтат, иштеп келгенде бөлөк процедураны жүргүзүшөт. Бул корор, бул алдап атат. Ол корору манхийин анху. Шариятта алдап аткан нерсе суу кечпей калат. Болбойт андай нерсе. Атактуу адамдар ал жерде иштеп калгандыгы, жоолукчандардын иштеп калгандыгы аны адалга айландырбайт. Сетөө маркеттинг бир жаман нерсе. Эмне үчүн биз барып шек күмөндүү нерсеге барышыбыз керек, арам деп айтпаган күндө дагы. Башка адал нерсеге аракет кылсак, динибиз үчүн, аброюбуз үчүн, кадыр баркыбыз үчүн жакшы иншалла.